Урматтуу замандаштар, урматтуу Facebook колдонуучулары, мына акыркы бир айдын ичинде ушу Facebook айдыңында, маалымат айдыңында менин ар түрдүү кызматтарга дайындалышым боюнча бир топ маалыматтар чыгып тарап кетти. Мен ушул кыргыз элинен мени колдоп аткан ушу карапайым адамдардан, Facebook колдонуучулардан, активисттердин баардыгынан ыраазымын. Биз албетте бийлик өкүлдөрү элдин колдоосуна муктажбыз, эл менен чогуу дайым болушубуз керек. Мен ушул карапайым элдин колдоосуна жылуу пикирлериңиздер үчүн, жакшы каалоо тилектериңиздер үчүн, бата дубаларыңыздар үчүн ар бириңиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Бирок ушундай маалымат айдыңында маалыматтардын тарап кетип жатышы, официалдуу эмес маалыматтардын тарап кетип жатышы бул үчүнчү күчтөрдүн пайдаланып кетүүсүнө абдан чоң себепкер болот. Себеп дегенде ошол бир үчүнчү тарап ушул нерседен пайдаланып, мына Данияр Жаныкулов өзүн реклама кылдырып атат, жаздырып атат, бардык жерлерде өзүн чыгарып атат деген туура эмес нерселерди жогорку жетекчиликке жеткирип, мени жаман көрсөтүп коюусу өтө чоң бир коркунуч пайда болуп атат. Ошондуктан мен атайын чыгып сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Бизге мамлекет жетекчилиги кандай гана жоопкерчиликти мойнубузга илбесин, кандай гана кызматка дайындабасын, биз кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшү үчүн дайым иштөөгө, кызмат кылууга даярбыз. Биз мамлекеттин солдатыбыз. Мамлекеттин жогорку жетекчилиги кандай кызматты бизге ишеним артып бере турган болсо, ошону аткарууга биз түздөн түз милдеттүү жарандарбыз. Бүгүн мына Ош облусунун, Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалдинов Зиядин Исламович дагы өзүнүн ордунда иштеп, өзүнүн кызматын кылып атат. Эч кандай кызматтан кетти, башка деген маселе болгон жок. Мен дагы өзүмдүн ордумда кызматымды кылып атам. Ортобузда эч кандай бир жаман жакшы айтышуу, араздашуу, башка деген маселе болгон жок. Биз өзүбүздүн милдетибизди ушул мына Ош облусун өнүктүрүп, өстүрүү боюнча жогорку жетекчиликтен атайын тапшырмаларды алып дайындалганбыз. Мына ошонун гана үстүндө түздөн түз иштеп атабыз. Мындан ары дагы мен ойлойм, биздин ишибизде дайым мамлекеттин өсүп өнүгүүсү үчүн болот, карапайым элдин көйгөйлөрүнүн чечилүүсү үчүн болот. Биз жогорку жетекчиликтен ошондой тапшырманы алып келгенбиз, аны мындан ары дагы дайым аткарабыз. Сиздерден өтө чоң сураныч, мына ошондой бир үчүнчү күчтөрдүн туура эмес жактардын ушул кырдаалдан туура эмес пайдаланып кетүүсүнө жол бербөөңүздөрдү мен суранам. Бизди жоопкерчилик менен ушул мамлекет жетекчилиги кандай гана кызматка дайындабасын, биз ошол жерге барып, кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшү үчүн, кызмат кылуу үчүн даярдалган ушул мамлекеттин солдаттары болуп эсептелебиз. Ошондуктан сиздерден чоң сураныч, официалдуу гана маалыматтарга ишенип, официалдуу гана чыккан маалыматтарды таркатууңуздарды мен сиздерден көптөн көп суранып кетем.